Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ve ba'du. An Ebi Zerrin Cundub ibn Cunadete ve Abi Abdurrahman Muaz ibn Cebel radıyallahu anhuma an Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem kal ittaqillaha haysuma kunt ve etbi'is seyyiatel hasenete temhuha ve haliqin nase bi hulukin hasen rahu Tirmizi ve kal hadisun hasen ve fi ba'd nusah hasenun sahih. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. İttaqillaha haysuma kaysıl jerde bolbo Kudaydan kork. Özün bolosun bu, жалгыз bolosun bu, karаңгыda bolosun bu, gündüzde bolosun bu, kamera bar bu, жоқ bu, emne Kudaydan kork. Ve etbi seyyetel hasenete temhuha. Bir jaman iş kılıp koysan artından daroo жақшылык iş kıl. Jaman iş kılıp adam pende, adaşat, kulli bani adam hatta, her bir adam balası kata getirүүчү. En kata getirүүчүлөрдүн en жақшысы тавабун, тоба кылуучулар. Daroo artынан emne kıl? Tova kıl. Daroo артынан жақшы işti kıl. Bir adamdı jaman söz söylep koydun, bir adamın arkasından jaman söz söyledin, uşak kılıp koydun. Анан кийин ушак кылганыңды байкап атасың, күнөө кылганыңды байкап атасың, аркасынан дароо жакшы иш кыл. Кечирим сура. Балки кээ бир алымдар аны башка бир жерге барып, кайра макта дейт, жакшы жагын айтып. Ар бир адамдын жакшы жагы бар, жакшы жагын айт. Бардыгыбыз адашуучубуз, бардыгыбыздын кемчилигибиз бар. Ката кетирдиңби? Аркасынан жакшылык ишкенге аракет кыл. Ката кетирдиңби? Аркасынан зикир кылганга аракет кыл. Ката кетирдиңби? Аркасынан садака бергенге аракет кыл. Ката кетирдиңби? Аркасынан дароо намаз окуганга аракет кыл. Ката кетиргенде дароо аркасынан жакшылык ээрчит. Жакшылык ошол нерсени эмне кылат? Ошо күнөөлөрдүн кадимкидей күнөөнү тазалайт. Күнөөнү, кемчиликтерди тазалайт. Жаман сөз сүйлөп алдың? Дароо ондо, түздө. Ошон үчүн айтып атат: "Вот би сейятел хасаната тамхуа". Жаман иштин артынан дароо жакшылыкты кыл, ошол жакшылык эмне кылат деп атат? Ошол нерсени кечирет. Майда бурат кичинекей күнөөлөрдү ошо жакшылыгың артынан эмне кылып кетет, кечирип кетет. Ва халикин наса би хулукин хасан, адамдар менен, эл журт менен эмне бол деди? Жакшы кулук мүнөздө бол, жакшы мамиледе бол деп айтып атат. Биринчи, таквалыктын Toçoqsu. Bu hadisтерде bir kança rivayet келет. Бұл hadiste Пайгамбарыбыз Абу Зарды Йеменге жөнөтүп атканда ушул hadiste айткан деген hadistер бар. Я Муаз иттақилла, о Муаз, Кудайдан корк, адамдар менен жакшы мамиле кыл. Эгерде жаман иш кылып койсоң, артынан дароо жакшы иш кыл деп айткан деген hadistер бар. Адам баласыны Алла Таала ыйык кылып, улуу кылып жаратып, адам баласына көп немат берди. Нематтарды эсептесек, эсептеп бүтүлбөйт. Нематтар аябай көп. Ошо нематтардын эң чоңу ыйман нематы берилди. Эң чоңу пайгамбар бизге жиберилди. Эң чоңу биздин Кудай мыкты ошол Кур'ан-ы Керим аркылуу, пайгамбар аркылуу биздин мыкты кулк мүнөзү болууга чакырат. Адам баласынын көркү, адам баласынын чырайы кулк мүнөзүндө да. Кээде адам баласында байлык болушу мүмкүн, кээде адам баласында жакшынакай түс, келбет болушу мүмкүн да. Бирок адам баласы мыкты адеби менен, мыкты кулк мүнөзү менен, мартабасы, даражасы, жумушу бийик, бийлиги бар адамга караганда, кебетеси мыкты адамга караганда бийигирээк даражага жетиши мүмкүн кулк мүнөзү менен. Кудайдын астында дагы, эл журттун астында дагы. Таквалык ийгиликке жетүүнүн эң биринчи жолу ушу таквалык. Үй бүлөңдө береке болсун десе, таква бол. Тапканыңда, байлыгыңда береке болсун десең, таква бол. Илимиңде береке болсун десең, таква бол. Кудай Таала: "Ва мен яттакиллаха яджал лаху махража ва ярзуқу мин хайсу ла яхтасиб" дейт. Кудай Таала кимде ким Кудайдан корксо, ага күтүлбөгөн жерден эшиктерди ачып коет. Кимде ким Кудайдан корксо, ага күтүлбөгөн жерден ырыскы берип коет деп айтылат. Алла Таала таквалар менен бирге, Кудайдан корккондор менен бирге деп келет. Ва интасбиру ва таттаку ла ядуррукум кайдухум шей'a. Эгерде сабыр кылсаңар, таква болсоңор, душманыңардын айлакерлиги силерге зыян бере албайт дейт. Таква адам кадимкидей күч болот. Таква адамдын жашоосунда береке болот. Таква адамдын тапканында, байлыгында береке болот. Таква болсок, ийгиликтин башаты ушул таквалыкта.
жатат. Ошондуктан Кур'ан-ы Керимде көп жерде бизге такыбалык жөнүндө келет. Такыбалык жөнүндө көп бизге чакыруулар, аяттар, хадистер. Такыбалык деген ушу кыбланы жүзүңдү кыбла каратып коюу менен 5 вакыт намазыңды окушу менен эле такыбалык эмес. Такыбалык бул Кудай Тааланы көрүп тургандай, Кудай Таала мени көрүп турат дегендей, ар тапкан жерде барда Кудай мени көрүп турат деген нерсе ушул такыбалык. Такыба бул момун бул, авлия бул, Алла Таалага ыйман келтирген, пайгамбарга ыйман келтирген, жакшы амалдарды кылган адам ким деп эсептелинет? Такыба деп эсептелинет. Такыбалыктын туу чокусу мусулман адам, такыба адам шектүү нерседен, шубхалуу нерседен, талаштуу нерседен эмне болот? Алыс болот. Такыбалыктын шарттарынын бири адам илимдүү болуш керек, билимдүү болуш керек. Илимдүү болбосаң, билимдүү болбосаң, кээде такыба боло албай каласың. Такыбалык кылам деп кээде күнөө кылып атып өзүңдү такыбалык кылып атам деп ойлошуң дагы толук ыктымал. Бардык күнөөлөрдү, ушул майда кичинекей күнөөлөрдү эгерде күнөөнүн артынан жакшылык кылсак, күнөөлөр баары кечирилет. Бир гана чоң күнөөлөр калат. Чоң күнөөлөргө эмне кылышыбыз керек болот? Тооба кылыш керек болот. Ошондо гана күнөөлөр кечирилет. Демек, адам такыбалыгы, кылган ибадаты, жакшы амалдары анын күнөөлөрүн кечирип турат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен сама рамадана иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min zambi." Кимде ким орозо айына ыйман келтирип, орозосунан Кудайдан үмүт кылып орозо кармаса, Кудай Таала анын мурунку күнөөлөрүнү кечирилет деп келет. Кийин "Ва халикун наса би хулукин хасан" деп келди. Адамдар менен мыкты мамиледе бол деп. Көп нерсе ушул жерде жатат. Мамиледе жатат. Көп нерсе. Ийгиликтин көп нерсе ушул мамиледе жатат. Ва халикин наса би хулукин хасан, адамдар менен мыкты кулк мүнөз менен мамиле кылган dedi. Пайгамбардын жибергени эмне dedi пайгамбар? Иннама буису ли утаммима макаримал ахлак. Мен мыкты адеп ахлакты эмне кылыш үчүн гана жиберилдим dedi? Толтуруу үчүн гана жиберилдим dedi. Пайгамбарыбыздын пайгамбар келишинин негизи максатынын бири биздин кулк мүнөздү оңдоо, биздин адепти оңдоо, биздин мамилени оңдоо. Адамдар менен мыкты мамиледе бол. Жаман иш кылып койдуңбу, артынан дароо ошо адамдан кечирим сура. Мурунку болбогондой мыкты мамиле түз. Өзгөчө мен көп айтам. Эркектер кээде биз сүйлөшө турган адамдар таап сүйлөшөбүз. Өзүбүз каалаган адамдар менен сүйлөшөбүз. Аялдар каалаганы менен, каалабаганы менен да сүйлөшүш керек болот. Каалабаганы менен да мамиле түзүш керек болот. Мамилең мыкты болсун, кыракы бол. Ошондо барган жериңен бакыт табасың. Ар кимдин тилин таба бил. Жаш баланын, улуунун, кичүүнүн ар кимдин тилин таба бил. Ар ким менен сүйлөштүн жолун бир. Кимге эмне жагат, кимге эмне жакпайт, карап ошого жараша мамиле кыл. Сен айткандай эмес. Ошол адамдарга эмне жагат, ошону карап ушундай мамиле кылыш керек. Мамиле деген ушундай нерсе, адам баласыны эл менен, журт менен жуурулуштуруп, ошол жерден ийгилик жаратат. Же болбосо өзүңдүн мамилең мыкты болбосо, өзүңдүн күйөөң менен, өзүңдүн балаң менен, жакындарың менен душман болосуң, бир туугандарың менен душман болосуң. Ошондуктан мамилени оңдошубуз керек. Көп нерсе жатат. Майда бурат көп нерселер жатат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сурап атат. Кала ли Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбарыбыз мага мындай деп айтты дейт. Уқба бин Амир айтып атат. Я Уқба, ала ухбирка би афдал ахлахи лид-дунья вал ахира. Dünya жана ахирет элдеринин арасынан эң мыкты адеп акылакты сага кабар берейинби дедилер. Ооба дедим эле. Тасил мен катаак. Сени менен алакасын үзгөн туугандарың менен мамилени ула деди дейт. Ва туъти мен харамак, сага эч нерсе бербей койгондорго сен бер деди дейт. Ва тафу аммен заламак, сага кимде ким зулум кылган болсо ошолорду кечир дейт. Ва тасфах аммен шатамак, сени тилдегендер, сени сөккөндөрдү ошолорду кечире бил дейт. Ушул эле хадиске амал кылсак алам Гүлстан да. Бербегендерге берип атсак, зулум кылгандарды кечирип атсак, анча-мунча тилдегендерди кечирип атсак, алам Гүлстан. Мин хуснул хулук башашатул важ. Мен жакшы көргөн тема келди. Кулк мүнөздүн эң оңою, эң жакшысы, эң мыктысы башашатул важ. Эң мыктысы, эң жакшысы. Адамдардын жүрөгүнө тежеде турган,
жүрөгүнө кирип бара турган эң мыкты адеп аклак эмне? Жылмаюу да. Сен жылмайсаң, алам сага жылмаят, wallah. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтат, эмне дейт? Мусулман бир тууганыңды жылмайып кароону майда көрүп ушул нерсени кылбай койбо деген. Жылмайган кадимкидей үйгө бакыт тартуулайт. Жылмайган сенин жашооңо бакыт тартуулайт. Сенин ички дүйнөңө бакыт тартуулайт. Жаныңдагы төгөрөгүңө бакыт тартуулайт. Сонун нерсе го. Жадырап, жайнап жүргөн сонун нерсе го. Анча-мынча нерсени унутуп, жалаң жакшы нерсени эстеп, позитивди эстеп, жылмайып жүргөн сонун го. Бүгүн үйгө кирип, жылмай кирсең, сонун бардыгы жылмаят. Жөн эле бир адам абрын өзгөрөт. Мен ойлойм, ушул жердегилер азыр өзгөрсөк, ушул жердегилер эле жылмайсак, кадимкидей абрын өзгөртөбүз. Окуу жайын абратын өзгөртөбүз. Ишен эле. Башаша тылбаш. Кээ бир адамдар тишин көрсөткөнгө духу жетпейт. Тишин көрсөтө албайсыңбы? Көрсөткүң келбейт. Бүттү. Кадимкидей сонун жашоодо. Ошон үчүн айтып атат, мусулман адам косумлуктун эң башаты башашатыл важ, кичик бейил болуу. Кичик бейил адам жылмайат аначы. Теге бир адам эмне? Сен төмөнгөрү ошо эл жылмай бакса деле не кылып турат? Гүлгүсү келсе деле, жылмайгысы келсе деле эмне? Баягы теке бердиго туусуна чыккан үчүн керсайып мурдасманды карап турат. Бул жакшы кулук мүнөз деген бул адамдын жүзүндөгү жылмаюу дейт, кичипейилүүлүк дейт. Адамдар жөнүндө жакшы ойдо болуу, адамдарга зыян бербөө, ушул кулук мүнөздүн чокусу дейт. Келгиле, мына ушул хадистерге бүгүн амал кылалы, кадимкидей жашоо өзгөрөт. Үй бүлө өзгөрөт. Группалаштарың өзгөрөт, туугандарың өзгөрөт, акелериң өзгөрөт, жакындарың өзгөрөт, бир туугандарың өзгөрөт. Жөн эле 4 ишти көрсөтүп коюу менен. Даярбызбы? Мен көп жерге барганда баягы мен жакшы көргөн темалардын бири да бул. Анан бар жерге барганда ушул теманы козгойм. Негизи себепсиз жылмайыш керек экен, себепсиз күлгөндү үйрөнүш керек экен. Саламдашканда жөн эле себепсиз ассаламу алейкум дегенди үйрөнүш керек. Үйгө киргенде ассаламу алейкум жылмайып татынакай. Сонунку ушундай кылган адам үйрөнүш керек экен да. Анан кээ бир адамдар мен жиндеминби, ал жылмай болсо эмнеге жылмаям, ал мындай кылып болсо эмне кылам, бардыгы туура эмес түшүнүк. Себепсиз жылмайыш керек экен. Ошон үчүн эртең менен туруп күзгүгө барып жылмай деп айтылат. Күзгүгө барып эртең менен күнүң позитив башталыш үчүн эмне кыл дейт? Күзгүгө барып бир жылмайып кой. Аны биздики кыргыздар ушинтип койсоң жинде болуп калыптыр, акылы кем байшаптыр дейт да. Сен саламдашканда жок дегенде барып саламдашканда жылмайып учураш. Жылмайып көрүш. Жарайбы? Себепсиз жылмайганга даярбызбы? Бүгүн барып жылмайып көрөбүзбү? Ушул жерден баштап оң жакка карап бир жылмайып, сол жакка карап жылмай калачы кынакей. Кээ бирөөлөр дагы жылмай албай отурат, күңгүрөп, кабагына каржап отурат, барабызда бир экөөсү. Жылмайгысы келип атат, бирок жылмай албайт. Жанына жөнөт себепсиз жылмайыш кыйын да, ынакай, ошон үчүн оор ушунчалык. Оор. Мен жиндеминби? Биз отургандар баарыбыз жиндибиз, арабызда бир-эки эле акылдуу бар. Жылмайбайт, иш акырып, себепсиз жылмайган жиндимин. Даярбы? Даярбызбы? Баракалла.